Салам достор, келиңиздер бүгүн үй шартында эң жөнөкөй сыр даярдайбыз. Ал үчүн бизге майлуу 1 литр сүт керек. Сүт канчалык майлуу болсо, ошончолук жакшы. 1 чай кашык туз кошуп, отко коебуз. Сүт ысыганча 3 жумуртканы чагып алабыз. Эми 20% майлуу каймактан 200 граммдай коштум. Мен белая риканын азыктарын колдонуп жатам. Андан кийин чуурутуп ысыган сүткө куя беребиз. Тынбастан аралаштырып, сүт кайнап чыгаары менен мына ушинтип ирип баштайт. Эми ортоңку отко коюп, болжол менен 7-8 мүнөттө кайнатканда биздин быштагыбыз мына ушинтип даяр болду. Эми сүзүп алабыз. 2 кабат марлиге сүзүп, ошол эле марлиге ороп, асты тешик ылайыктуу идишке салып, толук муздаганча коюп коебуз. Достор, эми белая риканын сүтү жаңы финпакта чыга баштады. Ыңгайлуу жана капчыкка дагы пайдалуу экен. Алып сиздер дагы мына ушундай даамдуу сырды сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.